Каракол шаарында сот кызматкерлерин бир имаратка жайгаштыруу боюнча иштер аткарылып, адилет үйү түзүлүп жатат. Эми Каракол шаардык жана облустук соту менен административдик сот бир имаратта иш алып барат. Бул облус элине бир топ ыңгайлуулукту жаратат. Ушул маселе 2017 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн деңгээлинде көтөрүлүп, ушул мүлк фонду аркылуу ушул сиз азыр көрүп турган имарат бизге сот системасына өткөрүлүп берилген. Азыркы учурда ушул бул эми имарат көп жылдан бери каралбай, колдонулбай калган. Бүгүнкү күнү дагы кошумча тендер жарыяланган. Ушул жакынкы арада жыйынтыктары чыгат. 5 лот тендер жарыяланган. 1973 жылы салынган имарат алгач солдаттар үчүн казарма катары кызмат кылган. Имарат номер 2028 чек ара аскер бөлүгүнүн балансында болгон. Союз тараган жылдан бери ээн калган бул имарат мынтип жарактан чыгып бош турган. Адистердин айтымы боюнча, имараттын пайдубалы мыкты, жакшы оңдоп түзөөдөн өткөрүлсө, дагы көп жылга кызмат кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, могу жерде бир чоң зал болот. Жазык иштери боюнча мына аркаңызда турган. Ушул жерге ар жагынан адамдар кирип келип, аралабай бияка кирип кетет залга. Судьялар өзүнчө ар жагынан кирип, ишти карап, чыгып кетишет. Жарандар болсо кайра бияга менен сыртка чыгып кетишет. Эми баягы заманбаптын талабына ремонт жасалат, бардык эрежелерин сактоо менен. Жалпысынан 7456 квадрат метр аянтты элеген бул имарат 5 кабаттан турат. Түзүлгөн долбоор боюнча ичи заманбап технологияда жасалып өтсө, облус эли үчүн эле эмес, мында эмгектенген кызматкерлер үчүн да мыкты шарттар түзүлөт. Бул ичинен ылайыктуу, себеп дегенде бизде азыркы учурда заманбап баягы цифровизация талабына ылайык өзүнчө IT специалисттер отуруш керек. Өзүнчө аялдар үчүн убактылуу кармоочу жай, мисалы, СИЗОдон алып келгенде өзүнчө отуруш керек, эркектер өзүнчө отуруш керек. Бүт шарттар менен специалисттер, канцеляриянын адистери өзүнчө бардык, мисалы, административдик сотунун өзүнүн бирдиктүү терезеси болот. Жаран келсе ошол жерге до арызын болот, жөнөкөй арызын болуп өткөрүп, анан ошоктон уже адистер аны жетекчилерге киргизип. Дагы бир маселе бул ошол эле цифровизация алкагында бизде азыр сот системасына АИС деген система кирди. Бул автоматташтырылуу системасы, себеп дегенде мурун иштер төрөгага келип, төрөгө өзү кол коюп, судьялардын аты жөнүн белгилеп жазып берсе, азыр бир адис келген ишти ошол базага киргизип берет. Ал эми база өзү автоматташтырылуу түрдө бөлүп берет. Атайын түзүлгөн пландын негизинде республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып 88 миллионго имарат ичи тышы менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Бүгүнкү күндө имараттын чатыры менен терезелери гана алмаштырылды. Учурда тендер жарыяланган. Утуп алган курулуш ишканасы толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүп, кире беришин жашылдандыруу иштеринен бери бүткөрүп берет. Азыр биякта вход чек ара кызматы аркылуу, биякта өзүнчө вход болот. Бул автошкола аркылуу, сервитут аркылуу жол момду ачылат. Бул бардык жасалган нерселер өткөрүлүп аткан. Азыркы учурда өзүңүздөр жакшы билгендей, соттук укуктук реформанын алкагында жасалып атат. Биринчи негизги ошол сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруу бул айкындуулук жана ачык иштерди кароо. Иш-чаранын жүрүшүндө сот кызматкерлери массалык маалымат кызматкерлери менен байма-бай кызматташып туруу максатында Ысык-Көл облустук медиа борборунун жетекчилиги менен эки жактуу келишимге кол коюшту. Гүлбара Барктабасова, Алтынбек Исаев, Нурлан Чойбеков, Ысык-Көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан.